Кетті. Жақсы көрініп кемін бе? Товарный вид жақсы ле? Ава. Тишпей тұрыңыз. Айтпай қойыншы? Бүтті да bizim маяк. Мен айтады, мен ел аралық адаммын деп. Қырғызстанда. Сөйлер. Хорошо. Сіз десем болбайды ау? Маға мұндай барьер сияқты. Окей. Сізге қандай ыңғайлы болса, шындай сөйлеріңіз мақұл. Хорошо, маға айтып қойыңыз анда. Сізге? Сіз 500 мың алады ұқсайсыз, аябай жашырасыз. Мен кеде сен деп сөйлесем, мен көрүүчүлөрүм неге сен деп атасың дешет. Этика боюнча журналистикада өзүңдөн кичүү болсо да кеде сиз деп койгон жакшы көрүнөт. Кыргыз тилинде айрыкча. Макул. Жумуш бар жерде ката болбой койбойт. Айрыкча бир эле учурда оператор, монтажер, айдоочу, уюштуруучу, алып баруучу же журналист болуу дагы бул бир канча түйшүктү талап кылат. Эмне үчүн айтып атам? Мына ушул видеону жазып аткан учурда биз мүнөт секундасына бүтүшүбүз керек эле. Мына ушул учурда фокусту бир кыз байкабай калыптыр. Ага карабастан бүгүн мен ушул видеону жүктөгөнгө аргасызмын. Анткени бул программада менин каарманым абдан пайдалуу маалыматтарды айтып берген жана азыркы тапта өзү Чикагода эмес башка штатта. Көрүүчүлөр билип түшүнгөн учурда дагы мен Сейитбек мырза өзүңүздөн кечирим сурагым келет. Анткени бул видеону сиздин көптөгөн жакындарыңыз, тааныштарыңыз көрүшү мүмкүн. Ошондуктан туура түшүнүңүз жана буюрса сиз менен алдыда дагы көптөгөн съемкаларды, видеолорду сөзсүз түрдө тартабыз деген ишенимдемин. Анткени сизде де болгон абдан кенен маалымат, ар тараптуу маалымат жана ар дайым өзүңүздүн үстүңүздөн анализ кылган адам экениңизди бул программаны көргөндө көрүүчүлөр дагы байкайт болуш керек. Урматтуу достор, сиздер ар дайым суроо бересиздер. Кантип Америкага окууга тапшырам? Кандай каталарга жол бербешим керек? Кантип окуу жайды туура тандашым керек депчи. Эмесе көрүңүз, бул жактан керектүү маалыматтарды аласыз деген ойдомун. Эмесе баарыңыздарга ийгиликтүү көрүү каалайм. Кыргызстанда болгону 2 гана жыл окуптур. Ал дагы 0-чү, анан 1-класс экен. Андан кийин ата-энесинин жумушуна байланыштуу чет өлкөгө көчүп кеткенге туура келген. Бирок ошондой болсо дагы өзүнүн тилин унуткан эмес, жана өзүнүн тилинде абдан жакшы сүйлөйт. Бул нерсени эмне үчүн айтып басым жасап атам? Анткени мына ушул далил, ушул мисал мүмкүн 100 ата-эненин ичинен 10 ата-энеге таасир этип, ал өзүнүн балдарына болгон сүйлөгөн тилин өзгөртөт деген ойдомун. Эмесе менин кезектеги кызыктуу каарманым менен сиздерди тааныштырайын. Сейитбек Усманов. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Гүлайым. Чоң рахмат. Кандайсыз? Кандай келдиңиз? Кандай иштеп атасыз? Жакшы. Денсаулыктарыңыз. Мына ушул жогорудагы мисалды эле, теманы эле улай кетели. Мен абдан таң калдым. Анан мындай ата-энеңизге дагы чоң рахмат айткым келип атат. Кантип кыргыз тилинде сүйлөп жүрөсүз да? Унутпай. Ошо 10 жашында Прага көчүп барганбыз. 9 жыл Прагада жашадык. Ушу дайыма эле кыргыз тилинде үйдө сүйлөшчүбүз. Иним 96-жылы Прагада төрөлгөн. Аты Мухтар. Ал кыргызча даже мектепте окуган жок, Ал кыргызча жакшы эле сүйлөйт. Бири-бирибиз менен кыргызча сүйлөшөбүз, жазышабыз WhatsApp'тан. Ошол үчүн эң маанилүүсү ойлойм, кыргызча ата-эне балдар менен сүйлөшсө, балдар кыргызча эле сүйлөй берет. Демек, сиздин атаңыз дагы ошол биз кесиптеш болуп кетет экенбиз. Амирбек агай, Амирбек Азам уулу, Азаттык радиосунда бир канча жыл эмгектенип кызмат кылган экен. Мындай журналисттин балдары байкалат дароо эле. Атаңызга чоң ыраазычылык, чоң рахмат айтыш керек да. Мына мисалы мен Америкага келгенде бул жакта кыргыздардын балдары кыргызча сүйлөй алышпайт дейм. Анан көпчүлүгү актанышат, ошондой болуп калды депчи. Мен айтат, сени 5 айдан кийин көрөбүз дешет.
Хорошо. 5 айдан кийин дагы 1 жылдан кийин көрөбүз. Азыр уже 2 жылга жакындап калды да. Анан мен айттым 5 жылдан кийин деле көргүлө, ал ата-эне катары менден көз каранды деп ошентип айтам да. Анын сыңары менин мисалыма караганда сиздердики дагы оорураак да. Ал жакта кыргыздар менен сүйлөшкөнгө башка жок эле, Ата-энемден тышкары тиякта азаттыкта иштеген башка ата-энеси иштеген балдар болчу кыргыздар, 3-4 кыргыз бала. Ошол айланабызда кыргызча сүйлөшчүбүз. Андан бирок эң негизги үйдөн сүйлөшчүбүз, дайыма элечи. Анан 2 жыл сайын Кыргызстанга барганда айылга барып кыргызча сүйлөшчүмүн туугандар менен. Ошол эле негизинен. Мен ойлойм жөн эле мен дайыма эле кыргызча сүйлөшүп эле ошол үчүн муну кыйын деле болгон жок. Бул атайын аракет эле кылган жокпуз. Атайын программа болгон эмес, ушунча нерсени билишим керек деп. Жөн эле күнүмдүк нерсе болгон. Ошол үчүн бул биз үчүн табигый эле нерсе болуп калды. Сөз кыргыз тилинде мага сүйлөшүң керек деп ушундай эме бар, шарт талап бар беле, жок беле? Жок, андай кысым болгон эмес. Андай жөн эле төрөгөндөн бери эле кыргызча сүйлөп келатабыз. Ошол үчүн Чехияга көчкөндө деле кыргызча сүйлөшүп кете бердик. Бирок мен азмаз эмнегедир менде дагы бирок патриоттук сезимдер болгон. Апам мисалы кээде орус тамгаларды, орус сөздөрдү аралаштырып тырып салганда же кыргыз башка балдар орус сөздөрдү аралаштырып койгондо мен дайыма оңдогон аракет кылчумун да. Анан бирок өзүмчө аракет кылчумун кыргызча сүйлөгөнүнчү. Менде көп маалда сөздөр жетишпесе деле бирок мен аракет кылып, тырышып кыргыз сөздөрдү таап ошентип сүйлөм түзгөнгө аракет кылчумун. Бул оңой деле болгон эмес. Себеби мен кыргыз тилде 2 эле класс окудум. Ошол 2 класстын бирөөсү орус тилде болгон. Ошол үчүн мен кыргыз тилим 1 эле класстын деңгээлинде. Ошол үчүн мен сүйлөгөндө жөнөкөй сөздөр менен, жөнөкөй кыска сүйлөмдөр түзөм. Анан атайын унутуп калбаш үчүн азаттыктын сиздин видеолорду карап турам, башка кыргыз тилдүү контенттерди карап турам, менин сөздүгүмдү байтып турганы. Рахмат. Демек, бардык эле ата-энелер, мисалы азыр бул Америкада гана эмес, Кыргызстанда деле кыргызча сүйлөй албаган балдар азыр аябай көп да. Сиздин ата-энеңизге чоң рахмат. Ооба, чоң рахмат. Мен ата-энеме, алар деле ата-энем орусчасы жакшы. Экөө тең Ленинградда окуган, ошо совет заманында Ленинградда окуган кыргыздар аз болгон, алар деле орусча тилинде окуган. Ошол үчүн орусчасы сүйлөгөнү балким жеңилирээк болгон. Кааласа биз менен орусча эле сүйлөшө бермек. Көп ата-энелер ошол үчүн орусча сүйлөшөт, ошол үчүн себеби орус тилинде көп видеолор чыгып, көп китептер чыгып, көбүрөөк материал орусча болуп, орусча сүйлөгөн оңойраак, жеңилирээк кыргызчаданчы. Бирок биз баары бир кыргызча сүйлөшүп келе атабыз. Билем эмне үчүн ушундай болуп калды, бирок мен ыраазымын бүгүнкү күндө, себеби кыргыз тилим аябай жагат. Мен туугандар менен же кыргыздар менен кыргызча сүйлөгөндөн мен өзүм керемет сезем. Негизи канча тилде сүйлөйсүз? 5,5 тил деп айта алам. Биринчи кыргыз тил, анан Чехияга барып англис тилин үйрөндүм мектептенчи. Анан Чехиядан чех тилин да үйрөндүм. Анан немис тилди мектепте үйрөтүштү. Анан дагы испанча 1,5 жыл окудум. Ошол анан 6-чы тилим азыр меники программирование тили, Salesforce тили. Анда эле тил өзү язык программирования ошо тилди программировательдердин тилин да билем. Азаматсыз эле. Эми сиздин өзүңүзгө келсек, бул жактан көчүп кеттиңиздер Чехияга, ал жакта англис тилинде мектепти бүтүрдүңүз. Ошол Чехиядагы мектептен баштап, анан Канадада өзүңүз бакалаврга тапшырып, ошол жакта улантыптырсыз. Андан кийин магистратура этап менен кандай болду сиздин билим алган чыйыр жолуңуз? Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен Чехияда жакшы мектепте окуп аткам. Анан мен ойлогом, менин бааларым деле жакшы эле болчу. Мен ойлогом, Америкада жакшы окуу жайлардын бирине өтө алам депчи. Бирок менде каалоолор чоң болгону менен мен билген эмесмин кантип өткөнүнчү. Жөн эле бир таблицаны көргөм, Америкада жакшы окуу жайлар боюнча финансыдагы эң жакшы окуткан окуу жайлардын тизмесин карап, ошол жактан бир экөөсүнө тандап, ошол жака өткөнү максат койгом. Бирок кантип өткөнүн билген эмесмин, механизмдерди билген эмесмин. Себеби менин ата-энем андай да өткөн эмес, досторум кыргыз чөйрөдө андай да өткөн эмес. Ошол үчүн мен бир топ кыйналып, анын ийгиликтүү болбой Канадага баргам, аякта жөнөкөйрөөк. Бирок азыр мен артка көрүп, ошону каталарымды кетиргенди көрүп, ошол үчүн мен тиги бир топ кыргыз балдарга жардам бердим. Америка бакалаврга толук scholarship менен өткөнү. Мен көп сунуштамакмын, ошо кыргыз балдар
ошо Америкага аракет кылсын бакалавр өткөнү. Бул чын эле мүмкүн. Сиз эмне үчүн Американы тандаган эмессиз дагы, Канадага окууга тапшырдыңыз? Ошо негизги тандаган себеби мен жакшы окуу жайда окугум келген. Америкада жакшы окуу жайга өтө алган жокмун. Аяка мисалы эң негизги кыйынчылык мен үчүн болду бир тесттер, SAT анан сочинение. Мен билген жокмун ал тесттерге көп даярданыш керек экенчи. 1 жыл, 1,5 жыл даярданыш керек экен. Американецтер деле 9 класстын аягынан даярдана башташат да, себеби аябай серьезный иш, татаал. Мен бир китеп алып эле окуп эле өзүм бир жолун издеп сочинениени билген жокмун. Бул аябай жазыш керек экен. Көп адамдар консультанттарды колдонуп тапшырышат. Мен ошо каталарга кетирип мен максатка койгон окуу жайга өтө алган жокмун. Ошол үчүн Канада жеңилирээк. Аякта эгер бааларың жакшы болсо өтүп кетсең болот да. Жөнүндө эң татаал процесс окуу жайга өтүү. Бул Америкада. Мен ошону процесс кандай иштейт экенин түшүнбөй калып, ошол үчүн өтө албай калдым да. Ошол кезинде сизге бир жол көрсөткөн адам болбой калган, мындайча өзүңүз эле өзүңүздүн күчүңүз менен, өзүңүздүн билген маалыматыңыз менен аракет кылгансыз. Бирок азаматсыз. Анан ошо Канададагы окууңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Канадада 4 жыл окудум, бухгалтерия финансыны. Мен барган кезде Канадада кыргыздар такыр жок эди. Бир эле кыргыз жүбүлөнү таанычумун, анан Дүйшөн Шаматов деген кызыктуу байке. Профессор агай. Ошол байке менен катташып тургам. Мага мен Прагада, Чехияда кичинекей мектепте окугам. Классында 30 бала. Мен бир класс үйдө балдарды, бир класс ылдый балдарды таанычумун. Ошо мектебибизде 1-класс, 12-класска чейин 300 чакты бала болчу. Канадага барсам, бир конференция залда 1000 адам чогулган сабактар болгон да. Ошол мага кыйын болуп калды ошондочу. Мен сезген жокмун бир университет окуп бир топ балдар менен окуп атам. Жөн эле бир талпа кирди, чыкты, бир өзүнчө эле окуучулардын шаарчасы экен. Мага ошонусу дагы кээ нерсе жакпай калды окуу жайданчы. Бирок ата-энеден бөлөк жашап, жаңы жерди көрүп, ошонусу да кызыктуу болду. Бирок мен ошондон ката көрдүм. Бир жака тапшыргандан мурун ошо окуу жайда барып сабактарына катышып келиш керек экен. Көрүш керек экен окуу жайды. Мен жөн эле жакшы окуу жайда эле бара бергем да. Бирок андай туура эмес экен. Жөн эле нерсени караш керек. Караш керек. Бир класста канча бала отурат, бир профессорго канча окуучу бар деп ошондой нерсени көрүш керек экен. Демек, сиз окуу тапшырган окуу жайда абдан студенттер көп эле. Көп, ооба. Себеби Канадада негизинен окуу жайлар өкмөттүк. Америкада көп окуу жайлар менчик. Чикаго университети мисалы менчик, Нортвест университети менчик, Гарвард менчик. Канада тескерисинче. Негизинен өкмөттүн максаты негизинен жөн эле канчалык көбүрөөк адамдарды өткөзүү да, бул конвейерден өткөзүш керек. Канадада ошол кемчилиги бар экен окуу жайлардынчы. Андан кийин сиз магистратурага тапшырдыңыз, аны Америкада тапшырыптырсыз. Анда сиз уже баарын карап, териштирип. Ооба, ошо каталарынан көрдүм. Мени кандай окуу шарттар мага жакпайт экенин билдим. Мен билдим кандай шарттарды издеш керек экен деп. Анан Канадада, Америкада бир 4 жакшы бизнес школага бардым. Анын ичинде Чикаго университетине кирип, сабагына катышып, отуруп, тамактанып, окуучулар, студенттер менен таанышып, көрүп, Вирджиния штатындагы жакшы окуу жайына тапшырдым. Darden School of Business деген. Маякта өтө жакканы бир класста 60 бала. Ошо 60 бала менен көп сабактарды алабыз. Анан бирде китеп колдонбойбуз. Бардыгы сабактар кейстерден колдонобуз. Кейстер алар 4-5 беттен бир история, бир компаниянын бир кандай кыйынчылыгы бар, ошону кантип чечти экенин биз карайбыз, анан биз талкуулайбыз. Кантип биз ошону чечмекпиз, кантип башкача чечсе болмок экен депчи. Мага ошол өтө жакты. Себеби реальный ситуациядан, кабардан жакын эле болгон окуянын биз талкуулайбыз. Анан жакандагы өтө акылдуу балдардын арасында жүрдүк. Анан профессор да аябай жакын да. Алар үйүнө чакырчу, тамак жегени, анан кеңешчүбүз, көрчүмүн да. Кандай шартта жашайт экен, мага ошо өтө жаккан. Америкада көрдүм да, окуу сапаты эң жогорку деңгээлде. Бирок кымбат, бирок өтө жогорку деңгээлде. Ошондо сизге жалпы Канадада, анан кийин Америкада, Вирджинияда окуган окууңузга жалпы канча кетти? Канадада жыл сайын 20-25 миң доллардай кеткен болсо, ошондо бир 80 миң, 100 миң доллардай кетти. Тамак аш,
окуусу жатаканасы менен чогуу. А Канадада, Америкада магистратурага 2 жылга $180,000 кетти бул тамак аш жатаканасы окуусуна. Ошондо менин билимиме көп эле акча кетти. Сейитбек Усмановду түзүп чыгыш үчүн 180 миң, анан Канадада дагы 80 миң. 250 миң деп койсоң. Анан сиз кызык да 250 миңди билимге коротуп туруп, анан өзүңүздүн билим алган тармагыңыз менен, өзүңүздүн кесибиңиз менен иштебей, азыркы тапта IT программистсиз, Ооба, азыр программист болуп иштейм. Мен окуумду бүткөндөн кийин бир фирмада иштеп аттым. Ошол жакта анан бир программаны көрүп калдым. Ошону изилдесем, мага кызыктуу көрүндү. Анан көбүрөөк изилдесем, анан адамдарга, коллегаларга үйрөтүп баштадым. Аларга да жакты. Анан уже бир процесстер жакшыраак болуп калып, уже аз-маз эле билимдин жүзүмүн көрдүм да. Ой, кызыктуу экен деп, мощный экен депчи айтыны, ушу программаны. Ошо чечтим. Мен ушу боюнча адис болом деп, багытымды, карьерамды 180 градус бурдум. Ошо 5 жылдан бери ошо программист болуп келатам. Бул оңой болгон жок, себеби мен такыр жаңы тармакты баштадым. 30 жашында баштадым. Анан көп ошондо инвестициямды, тажрыйбамды мынтип артка калды. Жаңы этап, жаңы бет жашоомдо башталды. Ошол мага аябай кызыктуу, мага аябай жарат. Бул нерселерди эмнеге айтып атабыз достор? Адам өмүрүндө бардык каталарды кетиргенге чейин анчалык узак жашабайт экен, ага үлгүрбөйт экен. Ошон үчүн бирөөнүн катасынан дагы сабак алыш керек экен, бирөөнүн катасынан дагы үлгү алыш керек экен. Мисалы азыр мына Сейитбек мырза дагы өзүнүн жашоосуна аябагандай бир анализ кылган, дыкаттык менен мурда кандай каталарды кетирди, анан астында дагы кандай каталарга жол бербеш керек, анализдеп жүргөн жигиттердин бири экенсиз. Мен сизди анализдеп чыктым. Анан биз ушул жигиттин каталарынан дагы сабак ала турган болсок, себеби көптөгөн адамдар, окуучулар, студенттер бүгүнкү күндө Америкада окусам, Америкага окууга тапшырсам кандай жолу бар, мен кандай каталарга жол беришим керек деп бизди көрөсүздөр да. Ошон үчүн биз ушул маекти уюштурдук. Абдан жакшы. Анан сиз өкүнгөн жоксузбу? Ошончо билим алып, ошол тармакта мен иштебей калдым, кандай болот деп сиз өзүңүздү мындай көдөнүңүздө эмнени каалаганыңызды издеп көрдүңүзбү? Ооба, мен 2 жылдай өкүнүп жүрдүм. Анткени ойлодум, ой, мен ушу программированияны мен билгенде мектепти бүтүп эле окуп берсем деле болмок. Анда бүгүнкү күндө мен бир фирмада IT боюнча директор болмокмун деп ойлогом да. Chief Technology Officer деп коет англис тилинде. Мен ошол маалда баштап аткам. Бирок ал деле өтө пайдалуу тажрыйба болду, себеби мен акыркы жумушума киргенде мени интервью кылып анан айтат, о, сен бухгалтерия окуган турбайсың депчи. Ооба, мен окуган депсин. Кызыктуу экен, себеби биздин фирма бухгалтерия үчүн программа жазат дейт да. Мен анын комментариясына көңүл бурган жокмун. Ооба, ошон жакшы, мен түшүнөм, мен 4 жыл окудум дедим да. Анан интервью кылды, андан бирөөгө фирманын башка бир директоруна, негизөөчүсүнө кирдим. Анан мен сөзтүп кылдым, анан айтат, кой тур Сейитбек, азыр бир фирманын эң директоруна, негизөөчүсүнө мен сөйлөшүп келип атат дейт. Кирсем, анан мен 15 мүнөт сүйлөп айтат, Сейитбек, сен жумушка алгысы келип атат, мына сага кат дейт. Вау, таң калып калдым. 2 саат мурун эле фирма жөнүндө эч нерсе билген эмес, мен кирип келдим, таанышкан. Алар уже мени жумушка чакырып атат. Эмне үчүн десеп ойлосом, мен ошол алар бухгалтерия үчүн программа жазган үчүн, анан мен да программирование билем. Андай комбинация эч кимде жок да. Бухгалтерияны түшүнгөн программисттер жок. Мени ошол үчүн алар аябай сүйүнүп, дароо калышты. Мага да ошол жакта, себеби тез кыймылдаган, тез ишти бүтүргөн фирмалар мага жагат да, мына жоопту тез алганчы. Мен ойлодум, анда булар тез кыймылдайт экен, жакшы экен деп, анан өзүмдө жакшы сезип калдым өзүмчү, то что мени ушунчалык каалашты, анан ошол үчүн аяка 2 жумадан кийин ишке кирдим. Ошол үчүн ойлоп калдым, кээде биз баалабаган тажрыйбалар бизге да пайдасы тиет окшойт депчи. Бирок билбейбиз качан. Ооба. Мына сизге тийип тур го, Аябай чоң тийди, ооба. Ошол үчүн мени аябай азыр баалашат, мени кетет деп коркушат да. Эмесе сыр болбосо канча айлык маяна аласыз жылына? Аябай көп. Мен орточо программистти жакшы эле алам. Ушунча тажрыйбадан кийин
Кыргызстандан же болбосо дүйнөнүн кайсыл жеринен бизди көрүп аткан студенттер болсун Америкага окуймун дегенде кандай даярдыктарды көрүш керек, кандай кадамдарга барыш керек? Сиздин кеңешиңизди угалы. Себеби сиз өзүңүз дагы айттыңыз, мен Америкага ошол студенттерди алып келип жардам берип жүрөмүн дедиңиз, Америкага университетке, бакалавр деңгээлге балдарга жардам бергени. Сен Америкада магистратура окуп мага өтө жакты. Ойлодум, бирок магистратура 2 жыл. Анан көрүү 4 жыл бала ошондой жакшы билим алса, анда көбүрөөк жашоосуна таасир этет, жашыраак кезде ого бетер таасир этет депчи. Ошол үчүн мен ушундай бир кезде бир фонд ачып, ошо балдарга жардам бердим. Бир 15-20 чакты балага пайдам тийди окшойт. Ошо бир нечеси ичинен алар full scholarship 100% бекер окудушту да. Ошондо көрдүм, кыргыз балдар эгер аракет кылса өтсө болот, бирок көбүнчө кыргыз балдар бизде өздөрүн акылдуу деп эсептейт. Ойлойт, мен аябай акылдуумун, демек мен өтө алам депчи, бирок андай эмес. Дүйнөдө акылдуу балдар көп, аябай көп, Анан окуу жайларга ошо көп балдар тапшырат. Алардын ичинен кыргыз балдар акылдуу эмес, чын, Алар өзүрө акылдуумун деп, анан аз-маз аракет кылып эле өтүп кетем деп эсептейт. Андай эмес, Окууга 2 жыл мурун даярдык башташ керек. Бизде 11-классты бүтүп атканда эле көптөр ойлонуп баштайт окуу жөнүндө, бизде андай сал жок да, 2 жыл, мисалы 9-класста башташ керекчи. Эң идеалдуу 9-класста башташ керек. Биринчи TOEFL-ды тапшырыш керек, 100 балга жеткизипчи. Андан кийин SAT деген татаал нерсе бар, ошону тапшырыш керек. Андай татаал жери SAT мугалимдер Бишкекте жок. Ошол үчүн көбүнчө даярдыкты өздөрү кылыш керек. Үйдө же интернет аркылуу бир нерсе аркылуу китептерди таап даярдык кылыш керек. Анан сочинение жазыш керек. Анысы деле аз-маз татаал. Себеби бизде жакшы сочинение жазганды үйрөтпөйт мектептечи. Анализ жок аяктачы. Жөн эле бир нерсе написать этип эле андай сочинение жарабайт. Аякта аналитика керек да. Өзүң кандай ката кетирдиң, кандай сабак үйрөндүң андан. Ушундай кызыктуу сочинение жазыш керек да, аябай. Анан төрүнчү нерсе бул университет менен байланыштырыш керек. Аз-маз өзүң тааныштырышың керек. Аякта иш кылып, ушул нерселерди 2 жылдай кылыш керек да. Ушул процесс 2 жылдай кетет. Көп балдар мунга чыдабайт, аябай чыдабайт. Себеби бул нерсени классташтары көптөрү окубайт мындайчы, өзүң эле отуруп. Чөрөсү ошондой. Ооба, ошол үчүн сен элдерге аралашпай, өзүң тынбай окуш керек, чыдашың керек да 2 жыл. Бул өтө кыйын, мисалы 15 жаштагы балагачы. Ата-энеси деле кээде колдобошу мүмкүн. Ооба, шарт түзүп бербеши мүмкүн. Ооба, ошол үчүн каражат да керек, бул китептерди, бир мугалимдерди, бир нерселерди алганчы. Ошол үчүн ал жактан да кыйынчылык бар. Ошол үчүн мен байкашымдан кимдер келип турат, булар же ата-энеси аябай колдош керек, же бир туугандары, бир бөлөсү болуш керек. Америкада ошол үлгү катары тартып кеткендейчи. Же бала өзү бир ультра таланттуу болуш керек, бирок андайга кыйын деп ойлойм. Себеби канчалык таланттуу болсоң делечи, бирок техниканы билбесең, анда талантың жарабайт да. Ошол үчүн негизги кеңешим балдар 9-класста баштасын даярдыктычы Америкага, эгер өтөм десе. Жолдоручу анан кантип бул жака даярдыкты баштады, даярданды? Ооба, ошону эгер мен айткан нерселерди, TOEFL-ды, сочиненияны, анан заявкаларды жакшы кылса, ошону чогултуп бир 10 чакты окуу жайга тапшырыш керек. Мен кетирген катам өз кезинде Америкадагы тизмени көрдүм. Ошол жака эң кыйын финансы боюнча окуу жайга тапшыргам. Wharton School of Business. Ошол жакта Дональд Трамп окуган, анын балдары да ошол жакта окуган. Анан ошол жака эле кирем деп эсептегем. Көп кыргыздар деле ошондой. Азыр Кыргызстанда канча балдан сурабасаң, баары эле MIT-ге өтөм дейт. Баардыгы кыргыз MIT-ге өтөм дейт. Алар түшүнүшпөйт. MIT-ге дүйнөдөн эң акылдуу балдар тапшырат. Көп кыргыз балдарда деле, кээ бир балдарда жана медалдар бар. Олимпиаданчы айтышат, мен акылдуумун. Кыргызстан деңгээлде бир медалым бар, же дүйнөлүк деңгээлде медалдар бар. Андай медалдар толтура, Ар бир сабак боюнча бир 100 медаль берилет да. Ошол үчүн эч кандай уникальность жок аяктачы. Даже эгер сенде патент болсо деле MIT-ге өтпөйсүң. Ошол үчүн көп кыргыздарга жардам бергеним деле болгон. Айтканда бул MIT нереальный. Кытайдан бир нечелер 2-3 эле бала өтөт MIT-гечи. Алакта канчалык көп акылдуу балдардын ичинен тандалат ушинтипчи. А Кыргызстанда шанс жок. Мындай өткөн балдар бар, бирок өтө татаал. Ошол үчүн мына реальныйраак караш керек да. Бир 10 окуу жайды тизмесин түзүш керек.
андан конкуренция азыраак, мындай белгилүү болбосо деле ошол жакта аракет кылыш керек. Мен ойлойм ошо биринчи чоң ката кетирген ката кыргыздар эң татаал окуу жайга тапшырат, анан өтпөй калат. Канча мамлекетте жашадыңыз? Канча мамлекетте болдуңуз жалпысынан? Мен ошо Кыргызстан, Чехиядан тышкары ошо Канадада 4 жыл жашадым, Америкада унутуп калдым, даже 8 жыл жашап атам. Анан окуум алдыда мен 2 ай Кытайда жашап келдим. Магистратура окуп аткан. Анан 2 ай Мексикада жашап келдим. Ошол 2 мамлекеттен иш кылып келдим. Кызыктуу. Ошондо бир 5 мамлекет болуп атат, ошо 6 мамлекет. Эми мындай айырмачылыктары, сизди таасирленген жактарын айтып берсеңиз. Мисалы, Кыргызстандагылар баары эле билишет дейли. Сиз ошо Праганы деле кошуп кетиңиз. Прага, Чехия сиздин мындай Кыргызстан сыяктуу эле өзүңүз чоңойгон жериңиз да. Сизге кадимкидей эле көрүнгөнү менен мүмкүн ала турган кандайдыр бир үлгүлөрү бар. Чехия, Канада, Америка, Кытайды кошолу, Мексиканы кошолу. Ооба, мен байкаганымча эң негизги айырмачылык кыргыздар менен мен болгон мамлекеттердин ортосунда, мисалы, эң чоң айырма билинет Кытай менен кыргыздардын ортосунда. Чехтер менен кыргыздардын ортосунда ушул чоң айырмачылыгы. Бул кыргыздар биз негизинен аябай агрессивдүү элбиз. Өтө агрессивдүүбүз да, бир эки теке жолду бөлүшүп байкалса сүзүш баштайт да, аябайчы. Кытайда ушунча быжыдай эле болуп эле, кумурскадай болуп эле мынтип чоң кесилиште пипилдетишпейт. Акырын бири-бирине өтүп кетет да. Мотоциклде мынтип эле эч кандай стресс жок. Эч кандай мынтип пипилдеткен жок. Мынтип эле тынч да, аябайчы. Мына мушташтар жок аяктачы. Кыргызстанда эгер ошондой ситуация келтирген болсо, мен ойлойм сүзүшүп, бир нерсе бакырышып чыкмакта, мен ойлойм ошо чоң айырмачылык биз кыргыздар эмнегедир аябай агрессивдүүбүз бири-бирибизге каратачы. Мексикалыктар деле, чехтер, кытайлар, американецтер андай эмес. Мисалы, Чехияда кээде көрүп калам, адамдар пиво ичип мас болуп калат. Алар жөн эле отуруп, тынчып жыгылып калат, да? Американецтер деле ошондой. Кыргыздар болсо мушташып баштайт, эмнегедирчи. Же аялдарды уруп баштайт, билбейм. Мен түшүнбөйм эмне үчүн ушундай экенбиз биз кыргыздар. Эмнегедир биз агрессивдүүрөөкпүз. Канададагы жашоочулардан эмнени үйрөнсөк болот? Мексикадан го, билбейм, мүмкүн Кытайдан, мүмкүн. Мага Кытайлар жагат. Кытайда көргөнү болгон аябай жакты. Билем, кыргыздарда көп кыргыздар Кытайларды жаман көрөт. Билем, бул Россиядан калган саясаттанбы, жана Кыргызстан менен Кытайдын ошол кездеги пропаганда азыркыга чейин таасир этет. Билбейм, иншалла, бирок Кытайлардан көп нерсе үйрөнсө болот. Мен Кытайда жүргөндө тибеттиктер менен көп иштештим. Анан аякта ошодо да кыргыздарды көрүп калдым, аз-маз. Анан көрүп калдым, тибеттиктер менен кыргыздар окшошкон. Алар деле биздей эле жалкоо, көп иштешпейт. Кытайлар ошол эле тибеттиктердин аялында кытайлар дүкөн ачкан. Кытайлар дүкөнүн ичинде жашайт экен. Бишкекте эле балким көргөнсүздөр. Бир мисалы фотосалон бар, артында жашайт Кытай. Ойгону эле барып иштей берет. Алар ошондой өтө эмгекчил. Кытайда эле ошондой аларчы, ошол ишинде жашайт, иштейт. Анан эс алганы бул тамак жегени да. Мага ошонусу жакты. Кытайлар өтө эмгекчил. Кыргыздарга эмгекчилик кыргыздын тамагынан кыйыныраак. Ошону үйрөнсө болот. Жакшы. Сиз сагынганда, мекеним деп сагынганда биринчи кайсыл жакты эстейсиз? Чехияны же Кыргызстанды? Ачык айтыңыз. Менде сагыныч деген сезим уже жок да. Мен көчүп жүрө берип уже сагыныч деген даже сезимди мен түшүнбөйм. Эмне деген сагыныч? Бир конкреттүү нерсени сагыныш керек да. Менде конкреттүү нерсени мен сагынганым бир гана кээде же көп маалда кыргызча сүйлөшүм келет. Бирок кыргызча сүйлөшө турган адамдар жетишпейт. Ошол үчүн сиз менен сүйлөшкөнү, кыргызча видеолор көргөнү, жакшы материалдарды көргөнү, ошондо мен рахат алам. Эми эң соңку суроону берейин. Кыргызстан бүгүнкү күндө өнүгүш үчүн сиздин көз карашыңыз кыска? Кыргызстанда реформа болуу жөнүндө мен көп ойлоном. Себеби мен бир кезде өзүм ошол жөнүндө көп изилдөө кылып, ошону пропаганда кылган аракет кылам. 2010-11 жылы көп ошо КТР Азаттыкка, гезиттерге көп чыкчумун да, ошо ойлорумду бөлүшүпчү. Бүгүнкү күндө мен IT тажрыйбам бар. Анан уже башкача көз караш менен карап атам. Мен ойлойм, Кыргызстанды реформа кылыш үчүн бийликке айтышкиндер керек. Себеби айтышкиндер конкретно иштейт да, объективно иштейт. 2 жумалык проект
рамкада иштейт да. 2 жумада не иш бүтүрө алабыз. Кээ ошону күндүк анан мониторинг кылат да. Күндүк 15 мүнөттөн жолугушуп. Ар бир адам бир жоопкерчилиги бар. 2 жуманын ичинде бир результат көрсөтүш керек. Мен ойлойм, Кыргызстанда ошентип башкарыш керек. Мисалы командада 10 адам бар, премьер-министр скрам мастер деп коет, IT проекти менедж кылат. Мына министрлер менен күнүгө жолугат, кандай максаттарды бир максат коет, 2 жумадан кийин элге кандай пайда көрсөтсөк болот. Мисалы, эмне үчүн паспорт берүү дагы эле татаал. 2 жуманын ичинде эмне кылсак болот, ошону жеңилдетүү үчүн. Ушинтип, эгер бийликке айтышыңтыр келсе, мен ойлойм, эгер аларга так максаттар коюп берсең, алар толук реформалар кылып чыгат 1 жылдын ичинде. Мынакей. Сизге убакыт бөлүп, мага ушундай кызыктуу, пайдалуу маалыматтарды айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат айтам. Анан кыргыз тилинде сүйлөгөнүңүз үчүн, кыргыз тилин сагынганыңыз үчүн дагы бир жолу рахмат айтам. Ата энеңизге дагы рахмат айтам. Өзү ата эне үчүн ошо кимдин уулу деп эме кылган дагы бир сыймыктуу экен да. Азыр мен кече сиз Кыргызстанда 2 эле класс окуганмын, бирок кыргызча жакшы сүйлөгөнүңүздөн дароо атаңызды сурадым, кимдин уулусуз деп, Ошон үчүн достор, сиздер дагы сиздерди, уулуңуздарды көрүп, сиздерди сураш үчүн ошентип уул кыздарды ошондой тарбиялаңыздар. Чоң рахмат, бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Рахмат, Гүлайым, сизге дагы чоң ийгилик.